Болгону 29 жашта Баткенде каза болгон капитан Нурсултан Манасбек уулу жөнүндө досу айтып берди. Баткенде чек арадагы кагышууда каза болгондордун ичинде номер 2053 аскер бөлүгүнүн 3-топ командири капитан Нурсултан Манасбек уулу да болгон. Бүгүн анын сөөгү өзү туулуп өскөн Жалал Абад облусунун Ак Сай районундагы Дейре Сай айылына жөнөтүлдү. Маркумдун Бексултан аттуу досу анын Баткенде 1 жылдан бери иштеп жаткандыгын үйлөнө электигин Супер KG порталына айтып берди. Кабарды бүгүн угуп аябай жаман болдук. Нурсултан менен бир класста чогуу окуп бирге чоңойгонбуз. Мүнөзү ачык, шайыр эле. Өзү да күлүп, жанындагыларды дагы күлдүрүп жүрчү. Жогорку окуу жайды Бишкектен окуп бүткөн. Баткенде 1 жылдан бери иштеп жаткан. Үй бүлөдө 4 туугандын 3-үчүсү. Үйлөнө элек болчу. Азыр сөөгүн жолдо алып келип жатышат. Биз үйүндөбүз. Бул жактагылар угуп боз үйүн тигип койдук, дейт маркумдун досу. Эске салсак, кыргыз-тажик чек арасындагы кагышууда кыргыз тараптан 13 адам көз жумган. Алардын 10-у жергиликтүү тургундар, 3-ü аскер кызматкери болгон. Маалымат булагы Супер KG сайты. Голос медиа каналы мекен үчүн жанын берген Нурсултан Манасбек уулунун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.